Assalamu alaikum, qadırlı ulu Qırgız elim. Assalamu alaikum mırzalar jana ayımдар. Kutman geçingizler menen. Урматтуу туугандар, мен азыр мынакей жумуштан келип соц тармактарды барактап отурсам, Facebook, Instagram дегендерди. Кадимкидей кан басымым көтөрүлүп кетти. Бул жактан туугандар эч кимдин аброюна шек келтиргим келген жок. Бирок 30 жылдан бери бийлеп келген саясатчылардын жугунду корлоруна ушундай кан басымым көтөрүлүп атат. Туура түшүнсөңөр. Мына Facebook'ta мисал үчүн Венера Жолдошева, Чолпон Абдрахманова, Сапар Кожошев, Абай Карымшаков, Маалымат майданы дейт. Ошондой порталдан экен. Марлен Ринат эстеп калла. Майя Жекшенова дегендер. Марлен Ринат, мен сага дагы бир жолу кайрылгым келет. Урматтуу туугандар, ушуну болгон соц тармактарга таратып койгулачы, уксун ушу элдерчи. Марлен Ринат деп жана Facebook'та чыгып алып жазып атасың. Садыр Жапаровду колдогондор жалаң билимсиздер, каракчылар деп. Колдобогондор жалаң билимдүүлөр, ыймандуулар деп. 30 жылдан бери ошо сен тууганыңбы, бажаригиңби, 30 жылдан бери ошолор ошондой кыйын экен, карапайым элди 30 жылдан бери кыйнабай оңдоп келбейт беле анан? Мына 30 жылдан бери карапайым элдин канын соруп келди болушунча. Бул жерде азыр мындай болуп атат да. Буларды мен мындай түшүнүп атам. Инстаграмды унутуп калдым. Тажадым деген бар экен. Тажадымга ишенип жүрсө, бул тажадым калп эле тиги прикрываться этип, калп эле миллионду сүйлөп, тиги матраимдерди сүйлөп коюп, анан тиякты сүйлөп коюп, бийликке акырын ташыргытып коюп, ташыргытымыш болуп. Көрсө тажадым, сен деле бир кокуй турбайсыңбы? Азаттык экөөңөр. Азаттык силерге ишенип жүрсө, эмнеңер азаттык? Али Токтосунов каякта жүрөт? Же сатылып кеттиңер ошондо эле? Райымдын баягы косяктарын айтып чыгып, жакшы акча берип койсо керек. Уже кетири сийип калыптырсыңар. Токтоткула. Токтоткула, элге кол салганыңарды токтоткула. Элдин канын ичкениңерди токтоткула. Жетишет, 30 жыл жакшы эле канды сордуңар. Мите курттай сордуңар соргондо дагы. Урматтуу туугандар, так маалымат жетиш үчүн мындай да, менин түшүнүгүм, жеке ой пикирим, эч кимдин аброюна шек келтиргим келген жок. Бул 30 жылдан бери бизнестерин, азыр лавочкаларын прикрывать этип коет деп, ошого кылган аракеттери болуп атат. Саясаттагы жанагы Момбеков, Сурабалдиева ушуларды сыйлап жүрсөм, элдин мүдөөсүн айтып атат деп. Көрсө силер деле бир кокуй турбайсыңар мындай айтканда. Ошол эле чимкирик турбайсыңар. Жок дегенде ушулардын маңкасын тартканды билет десем, силер деле маңка турбайсыңарбы? Момбеков, Сурабалдиева, Жанар Акаев такыр бет жок экен. Юбка кийип алчы. Оң бутуңду кармап келатпадың беле площадьтан? Тиякта отурасың, сол бутуңду кармап. Каяка тийгенин билбей. Алго мейли. Атамбаев. Атамбаев. Ушу чыкканыңа сүйүнүп, жанагы 10 граммдык стаканыңа коньягыңды коюп ичип отура бербейт белең, аша. Ушу Садыр Нуркожоевичке андан көрө колдоо көрсөтүп, Садыр иним, кел чогуу иш кылалы. Мен дагы билбеген
сен билбеген тажрыйбаларды айтып берейин. Мояктан мен момундай ошибка кылып турмун. Ушул жерден туура эмес кылып турмун. Момундай кылалы. Момундай кылсаң момундай болот экен. Иш оңунан чыгат экен деп кайра элди туура жакка салганын ордуна туруп алып мени атты деп сен кимге керексиң айланайын? В меня стреляли, кому-то я нужен. Кому ты нужен? Жаныңа тиги коен жүрөк Бабановду ээрчитип алып. Көрдүм Бабановыңды. Баягы Москвадан келгенде кайра качып кеткени. Колдодук го жакшы эле. Бул дагы өлкөнү оңдойт экен десек. Болгон байлыгын салып берип качты. Кан басымым көтөрүлүп турат, туугандар, кечирип койгула мени. Бирок баары менен бөлүшүп койгула. Ушунун баарын соц тармактар менен Instagram, Facebooktарга таратып койгула. Жанагы могу 30 жылдан бери бийлеп келген бийликтегилер Садыр Жапаров Нуркожоевичти, элдик лидерди каралап иш аракеттерин кылгандыгы мыйзамсыз деп. Эмнеси мыйзамсыз? Эл колдоду. Бийлик элдики. Мамлекет деген элден турат. Феликс Хулов, вообще ты забейся вообще. Кровь нашего брата Тынчтыкбека, Рысбек Ахматбаевтың иниси. На твоей совести. Не забывай это. Народ не забыл. Я не забыл. Темир Сариев кайра чыгып алып биякта жаман оюңарды өкмөттү басып алып дагы бийлейбиз деп атасыңар да. Көрдүк го Текебаев болуп. Азыр бу жерде Текебаев Текебаев, сен чыгарган мыйзамдын баары өзүңөргө иштеди. Бир гана өзүңөргө. Неприкосновенность кылып өзүңөргө ошонун баарын талдап алгансыңар. Элди ойлогон эмессиңер. Мына эми жооп бересиңер. Баарыңар жооп бересиңер. Эл журт, карапайым эл. Көзүңөрдү ачкыла. Булар биздин дагы каныбызды сороюн деген ой бар. Азыр эгер булар өтпөй калса, креслага келбей калса, болгон жанагы байлыгын, бизнесин баарын тети Кытайдагы карызды кутулабыз. Ошого салып бербейли, эл төлөйт дейт. Эл эмнесин төлөйт? Бир тыйын албасам мен эмнемди төлөп берем? Кана мага эмне бердиң? Жана биринчи табак, экинчи табак, үчүнчү табак дегендер. Отурасыңар бөлүшүп ошакта. Элге келген ырыскыны. Эгер Садыр Нуркожоевич агабыз айткандай, эгер чындык ачуу тийип жатса, кулагыңарды жаап отургула. Карапайым элди канын соргонун токтоткула. Жетишет. Тарткыла колуңарды. Көпөстөр, акмактар. Силердин бетиңер жок, бетиңер бет эмес, пак болуп калыптыр. Токтоткула мындай концертиңерди. Аида Касымалиева, тынч эле ар жакта окатыңды кыла берчи. Мындай айтканда, элдин кыжырына тийбей, сен эле жетишпей турдуң эле. Урматтуу туугандар, мени кечирип койгула. Кан басымым көтөрүлүп кетти. Мен өзүм стройкада иштейм. 20 жылдан бери стройкада иштеп келем. Мына колдорум мозоль. Мен бирөөнөн кайыр сураган жокмун, нан сураган жокмун. 20 жылдан бери стройкада иштеп келем, сварщик болуп. Бирөөнөн акча алган жокмун мен. Маалыматты туура жеткиргиле. Тетиги Facebook'ta отырған Венера Жолдошева, да бир жол айта кетем. Чолпон Абдрахманова, Сапар Кожошев, Абай Карымшаков, маалымат майданынан ошол порталынан. Марлен Ринат, бетиң жок экен, кыргыздын жигитисиң болбосо. Саткынсыңар силер. Майя Жекшенова,
Барыңар сатқынсыңар. Азаттық, сен да сатқынсың. Қадірлі қырғыз елім. Ушул маалыматты толық Facebook, Instagram, бардық соцсеттерге таратқыла. Арыбаңыздар қырғыз елім. Ассаламу алейкум.